Ассаламу алейкум, ардактуу момун мусулман бир туугандар. Кайрадан Аян телеканалында биз кечирип кой рубрикасы менен. Биз мына ушул кечирип кой рубрикабызды тартуу менен көптөгөн адамдардын бир ыраазы кылып атат окшойбуз. Негедир кечирим сурай турган адамдарыбыз көбөйүп атат. Кайсыл жерден репортаж кылып аткан болсок, нары жактагылар кызыктар болуп келип, бизден дагы кайрылып биз да кечирим сурап коелучу дегендер болуп атат. Биз мун үчүн кубанычтабыз, анткени ыйык Рамазан айында кечиримдүү болууга жана кечире билгенге чакырат элек баардык бир тууганды. Эмесе дагы бир коногубуз бар, таанышып коелу. Ассаламу алейкум айке. Кандайсыз? Атыңыз ким? Атым Замирбек. Замирбек, биздики Жакут. Биз ушу кечирип кой рубрикасын тартып жүрөт элек. Ыйык Рамазан айынын урматына кимди таарынтып алсак, капа кылсак, ошолордун атын атап жана кантип таарынтып алдык эле, ошолорду эстеп кечирим сурап койсок сонун болот да ушу Рамазан айынын урматына. Кандай дейсиз беке? Алхамдулиллах, эме туура айтасыз. Азыр кечиримдүү болуш керек. Негизи адам баласы кечиримдүү болуш керек. Сиздин баягы рубрикаңызга жараштуу кылып айта турган болсок, бүгүнкү учурда биз ушул күндө классташтар менен көп жолугуп отурабыз да. Анан ошол жерде Азыркыга чейин, азыркыга чейин ошол жерде бир-эки досум бар. Эми баягы Алла Таала сүйүктүү кылат дейт го, баягы талашып барчыкан досуң менен депчи. Ошого көбүрөөк тартышып коюп, анан мен үстөмдүк кылып коюп, балким мен эме тартынтып койсом керек, же болбосо көңүлдө бир жакшы эмес мындай ой пикирлер калып калса керек. Талашып тартышууда сиз утуп койгон окшойсуз да. Басымдуураак кылып коем да. Ошон үчүн мен көңүлүмдө ушундай калып калат да, ошол эме бир какой-то бир жаман ой калып калбасын деп, ошон үчүн ошол классташтарымдан эми атап айтып кетсем, бирөө аты Замирбек Умаркулов, экинчиси Жаныбек деген бала. Умаркулов Замирбек жана ошондой эле Жаныбек досубуз кечирим сурап атат. Ошолордон ошо Алла Тааланын алдынан кечирим сурайм. Эгер кандайдыр бир билип билбей сүйлөп койгон туура эмес жактарым болсо, ошол кечирип койсун деп Алладан да кечирим сурайм. Сизге дагы Алла ыраазы болгон болсун. Ыйык эме Рамазан, орозо эме мусулмандардын жакшы күндөрүнүн бири да, ушу кечирим сурайм. Рахмат. Кандай бактылуубуз, ушул Рамазан айына Алла Таалам жеткирди да. Жеткирди. Эми кийинки Рамазан айга да жеткирсин. Ушул айдын урматын билели дейт элем. Өзүбүздүн Алла Таала өзүнүн кулу кылып, эң акыркы пайгамбардын үммөтү кылып жаратып койгонуна шүгүрлөрдү айталы. Биз дагы сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз ыраазыбыз сизге. Алла ыраазы болсун сизге. Бизге убактыңызды бөлүп, досторуңуздардан кечирим сураганыңыздар үчүн рахмат. Досторуңуз да кечирсин, Алла Таала да кечирсин, сиз да кечириңиз. Анан мына азыр эки досунан атап кечирим сурады. Атыңызды дагы айтыңыз. Атым Замирбек. Замирбек мырзаны көрүп аткан телекөрүүчүлөр болсо, мына Замирбек мырзаны кимдин балким акысын жеген болсо, же бирөөңүздөргө карыз болсо, же дагы бир билбей таарынтып алган болсо кечирип коюңуздар.